Кадамжай районунда 2024 салык жыйындарын жыйноодо бир катар жакшы аракеттер жүргүзүлүп, 2024 жылдын 12 айынын жыйынтыгында мамлекеттик бюджетке 796 миллион 97 миң 900 сом салык жыйналган. План 104% аткарылган. Аймакта өнөр жай багытында 6 ишкана пайдаланууга берилип, 100 жаңы жумуш орундары түзүлгөн. Алардын бири Актурпак айыл аймагына караштуу жаңы жер участкасында Кыргызтранс нефтегаз мамлекеттик ишканасы тарабынан мунайды өндүрүү иш аракеттери башталып, ишкана 30 жаранга жумуш орундарын түздү. Ошондой эле айыл чарба багытында да 2 ишкана колдонууга берилди. Ал эми 2024 жыл ичинде жалпысынан 1543 жаңы жумуш орундары түзүлгөн. Негизгиси Кадамжай районунда 5 айыл өкмөтү дотациядан чыкты. Өзүңүздөр билесиздер, Баткен областында биринчи кезекте бизде аймактык административдик реформа башталган болчу. Ошонун жыйынтыгы менен азыр 5 айыл өкмөтүн дотациядан чыгарууга жетиштик. Ошондой эле Кара Кыргыз автономиялык областы түзүлгөн 100 жылдыгына карата район аймагына 12 ишкана ачылган болсо, анын ичинен 8 ушул экономика айыл чарба тармагында болуп атат. Эми инвестиция тартуу боюнча былтыркы жылга салыштырмалуу 1 миллиард 200 миллионго көп болуп атат. Эми 2025 жылга жетекчиликтин, мамлекет жетекчилигинин катышуусунда дүртөк объектилерди ачуу күтүлүп атат. Масалиев айыл өкмөтү эле айтып өткөзсөк, жанагы кичи ишкана ачылды, жаш чыгаруучу. Бүгүнкү күндө 70 миң дана ошол жерде корзина алганга бүгүнкү күндө заказ болуп атат да. 24 жылы өзү жалпы болгондо ввод болгону мындайча айтканда 25 объект болуп атат. Жыйында жолдордун салынышы, электр энергия тармагы, социалдык объектилер, элди таза суу менен камсыз кылуу, ирригация тармагы да каралып өттү. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 8 апрелиндеги жерлерди өзүн билимдик менен мыйзамсыз ээлип алуу фактыларын алдын алуу жана болтурбоо боюнча чаралар жөнүндөгү номер 109 жарлыгын аткарылышы да маалыматта кошумчаланды. Өз билимдик менен мыйзамсыз ээлип алган жерлер жалпы 538, буздурулганы 197, мыйзамсыз 59 объект укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Жол боюндагы мыйзамсыз курулуштардын жалпы саны 325 объектини түзөт. Буздурулганы 260, ал эми 182 объекттер укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Мындан тышкары капиталдык салымдар беренеси боюнча республикалык бюджет эсебинен бүгүнкү күндө 5 мектептин курулуш иштери жүргүзүлүп, 1 мектеп пайдаланууга берилди. Ал эми социалдык тармактагы жыл ичиндеги көрсөткүч талкууланып, акимдин орун басары Сейилкан Асанова маалымат берип өттү. Билим берүү тармагында ич жылытарлык жыйынтыктар бар экендиги айтылса, ал эми маданият тармагындагы айрым кемчиликтер Оз Каланды район акими маданият бөлүмүнүн башчысына эскертмелерди берип, китепканалардын абалын жакшыртуу тапшырмаларын койду. Мен айтсам капуу болмоп кетпештер. Өзүңөр анализ керек. Бим кандай иштеп аткан бизде ала кандай болду? Иштеп айтып атабыз, жармасынан иштеди да бул. Былтыр 98 миллион сом алган, ясылын акча айлык мөлчөрдө. Быйыл мынакей 23 миллион сом калтырды. Иштеген ушундай райондук фонддон 6 миллион сом акча калды. 3 миллион сом үнөмдүргөн акча, 3 миллион кредит алган. Сен иштеп өтпөйсүң. Мен биринчи кварталга сурап койгом. Иштеңдер. Жылыш кылгыла, өзгөлөрдү киргизгиле. Мага жакшы көрсөткүчтөр тап берет. Саламаттык сактоо тармагында жыйынтыктарга токтолуп, жугуштуу оорулар арасынан эхинококкоз оорусунун көрсөткүчү азайбагандыгы сынга алынды. Тиешелүү ведомство жетекчилерине тапшырмалар берилип, жолбун иттерди атууну күчөтүү менен айыл аймактарда санитардык абалды жакшыртуу иштерди күчөтүү милдеттери коюлду. Элдеги кармалып аткан иттер дагы байланбайчы. Булар баягы дегельминтизация жүргүзгөндө ошол правила содержания сабак кармалбастан бул байланыш керек. Дегельминтизация жүргүзгөндө 3 күнчү баягы дарыны полный чыгарып, ошол жерде обработка. Ошол иштер болбой жататчы. Ошонун баягы элге таркалып атат. Булчу суу аркылуу таркалып атат. Кээ-бир 11795 баш ит дегельминтизациядан өткөрүлгөн. 31846 таблетка берилген да. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар.